Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Жаңы мастер-класс чыгып атат. Мынакей ушундай кыргыз чапан, дагы бул баягы оңдогонум жашынакай кылып бар деген бүт эмеге бул өзү негизи основасын жасап, анан кийин мындай бир көңүлүмө жакпай ошо менен турганда мен бир 15 чапан жасап, ошонун ичинен 3-4 мага такыр жакпай койгон да. Анан нары ойлонуп, бери ойлонуп, ошо менен тем койгом. Мейличи деп өтпөсө жок дегендей болуп отура беркем да. Анын кайра азыр ошо ютубка чыккандан кийин ушул кантип оңдосо болот, мындай процесстен, баягы бирдемке болбой калды деген процесстен баардыгыбыз өтөбүз да. Ошо эми менен ушундай нерсени ушундай жумуш кылып аткандан кийин баардыгыбыз өтөбүз. Бүт эле телеге тегиз болуп, көңүлгө жаңа турганда эчтеме болбойт да. Андан кийин мен алдым дагы буну оңдодум. Оңдогонун ушул мастер-класста сиздерге улам көргөзүп эметип аттым да. Убакытты мындай кыскартып, улам камераны көбөйзөп, кайра өчүрүп, ушинтип эметип сиздерге бул чапан эми чөнтөгү менен, моундай жакшынакай манжеткасы менен, өзү калың болгондон кийин мына манжеткасындагы баягы жеңин эметтим, могу жакта окантовкасындагы бүт көргөзүп эметип атам, түшүндүрүп бердим. Анан топчосундагы моундай кылдым. Мүмкүн муну кыз деле кийсе болот. Бул жагына петликасын эме которуп койсо, бул жагынан кыздардыкы болот. Мен эми муну эркек балага ылайыктадым да, өңүн да ошол келтириштим. Урматтуу айымдар, колдонуңуздар ушул мастер-класс менен, биз менен бирге болуңуздар. Ушундай чапандарды, башка дагы эмелерди көрүп, үйрөнүп, бекер сабактарга катышып, анан үйрөнүп, комментарий жазып, биз менен бирге болуңуздар, эжекелер. Эмки мастер-класска чейин ушул лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Урматтуу айымдар, мынакей бул ушундай чапан жүндөн коюп, дайындап эметип койдум да. Анан баягы бир жери жакпайт, тери жакпайт, бери жакпайт дегендей болуп, анан ойлонуп атам да, эми ушуну дагы кантип оңдош керек. Эми ушул мастер-класс, бул чапанды, бул мастер-класста ошо бүт эмелерин баарын оңдойбуз азыр. Жеңдерин көрүңүздөрбү? Мына жеңин минтип бүктөп койгондо дагы мындай бир кооздугу жок. Берди минтип саймалап тогуп койсом деле крючок менен, бул деле мага көңүлүмө жакпай жатыр да. Эми мен муну азыр оңдоймун. Оңдоп, жакшынакай кылып туруп, саймалап, анан ошо кыргыз чапан кылайын деп атам да. Кичине балдарга биз кийгизчү элек, анан ошол чапанга окшоштурайын деп ушу мастер-классты баштадым. Биз менен бирге болуп, ошо карап туруңуздар. Улам мен кадр сайып, камераны улам көргөзүп турамын. Эркек баланын чапанын кылайын деп атам да. Буюрса, эми ошону баштайлы. Урматтуу айымдар, мен жакыныраак камераны коюп, сиздерге көргөзөйүн деп атам да. Мынакей мен бул жактарын баары деген жеңин кырктым, жакаларын оңдодум, монтип шырып койдум. Эми бул кыргыз чапан болгондон кийин мен муну шырып койдум. Эми болсо бул бүт жактарын баары деген, мына жактарын баары деген пряжаны алабыз. Мындай экөөң пряжа эметем. Бирөө ачыгыраак күрөң, бирөө мындай эмеуүндө да күрөңүрөөк. Бул темнее, бул светлее дегендей эле да, орусча айтканда. Анан алабыз дагы, мен атайлап моундай шырып, анан эметтим да, тартып койдум. Тартып, анан кийин мындайынан
берди петляларын баарын набор кылабыз. Дагы деле мурунку мен видеода кандай көргөзсөм ошондой эле набор кылабыз дагы, анан токуйбуз. Эң түпкү жагын болсо мен эме кылып койгом. Жанагы мындай көктөп койгом да, мына көктөгөн. Азыр ушинтип көрүнөт, мен атайлап муну ушинтип тартып эмектем, анан кийин буну кайра мына кийсем, киргизем да, и мына эмелери, мына жиптери, булар полушерсть да, бул эмеге кирип кетет, жүнгө, полотного кирип кетет. Бул полотно анан эме жип бир болуп калат да, ошон үчүн мындай көктөдүм. Анан кийин бүткөндө муну жууп, дагы бир сыра киргизип, эмеге мантышницага бышырып, уксуска салып, ошон кылгандан кийин бул полотно башкача болуп калат. Азырынча биз эмени набор петли кылайлы, петляларын баардыгын ушинтип эметип беребиз. Могу жип болгон жерине эме спицаны салабыз дагы, и петляларды чыгарабыз. Кайра накид кылабыз, баары бир накид кылыш керек да. Накид кылабыз, анан кийин бул эмеден жибин чыгарабыз. Аны ушундай круговой алып кете беребиз да. Бүт мына эмесин, планкасын, мойнун, мына жакта жакасын, оң жакта планка, сол жакта планка, ар жагын ушунун баарын мен набор кылып берем. Анан кийин бул эмени полностью токуйбуз. Токуп, коздоп, анан эметебиз да, оформление кылабыз. Мындай состояниеда калтырганга болбойт. Бул негизи товарный види да жок. Товарный көрүнүшү да болбой туру. И негизи мына кезилген жери, муну мен эми бышырам. Бул бир аз мындай киргиндей болот, бирок баары бир кезилген жери көрүнүп калат да. Ошон үчүн могу жагын биз азыр бекитебиз. Эми бул мисалы бул чапанды мен азыр кайра оңдоп аткан эмем да, жумушум. Мен муну эми мисалы жана шаблонго коюп, жөнүн коюп эметсем, мындай могу жактары жашнакай кирип кетсе, бул жагы мен мүмкүн иштетпейт болчумун. Азыр болсо мен оңдоп атам. Анан оңдоп аткан үчүн мен мунун биякта бүт эмелер планкаларын баарын оңдоп, бекитип, мына жакта эмелерин бүт коздоп, жашнакай кылып коюш керекмин. Могундай состояниеда бул болбойт да, бул бүткөн жок. Бул незаконченный вариант. Андан биз азыр эметип атабыз да, бүтүрөлү деп атабыз. Көрүнүшү жашнакай болсун, анан кийим сулуулугу да, эстетика жагы да болсун дегендей. Мен азыр мына петляларды чыгарам, ушинтип, и токуп берем. Анан токугандан кийин мен сиздерге дагы бир сыра, петля набор кылам, кылып, анан эметкенден кийин бир сыра токугандан кийин мен сиздерге дагы сайып көргөзөм. Урматтуу айымдар, мен полный набор кылдым. 2 ряд могу күрөң өң менен токудум. Кайра 3-чү рядты ачык өң менен токудум. Күрөң эми болсо мен зубчик кылып атам. Жанагы эки петляны бир алып, мынакей, анан накид. 2 петляны бир алып, анан кийин накид. Кайра 2 петляны бир алып, и накид. Мынакей. Эми ушинтип мен токуп берем. Токуп, анан жиптин өңүн овуштурам. Мынакей, бул бир ряд, бул 2-чи ряд, дагы бир 3-чү рядты токуйм да, анан моундай күрөң өңдү жипти дагы токуйм. Анан мунун баарын закреплять этем. Мен азыр ушул эмелерди кылып берейин.
эме токуган иштерди кылып берейин. Анан кийин полный бүтүрүп, токуп бүткөндөн кийин дагы бир көргөзөмүн. Урматтуу айымдар, мынакей мен бүтүрдүм. Эмесинчи, кромкасын бүтүрдүм да. Мына четтерин бүт, жакшынакай кылып иштеп, ич жагы да мындай, баары тиги иштелип, тигилип эметип калды да. Эми болсо жең жөнүндө сүйлөшөлү. Жеңин мен мындай кылдым. Мынакей. Бул деле мынау баягы зубчики ушундай эле токулат. Болгондо мына жерин кененирээк, бийигирээк алынат да. Эми мен азыр сиздерге көргөзөйүн. Көрдүңүздөрбү? Бул жеңге деле мен моундай 22 строчка алдым да, мындай көктөп. Эми ушунун ичине эле эмени алабыз. Жипти алабыз. Жип менен мындайынан алып кете беребиз. Бул жака салабыз, мына бул жерге салып, анан петляларды ушу жактан эме бүт петлялардын баарын алабыз. Мурда мен айтчумун го накид кылгыла деп. Бул азыр болсо биз накид кылбайбыз. Накидти кылбай эле сборка кылып кетебиз да, ошонусу жакшы болот. 22 петля кенен кичике баланын колуна жетет. Өтө эметпей. Эми бул жылуу курточка болгондон кийин, мынакей көрдүңүздөрбү? Ушундай эле алып кете беребиз. Анан токуганда бунун баары тиги эмет калат. Жакшынакай болуп калат. Биригип эмет калат да. Ушинтип эле ар бир эме строчкага мына жерден чыгарып беребиз петляларды. Петляны чыгарып эле анан эки ряд токуйбуз. Анан уже ачык өңдү күрөң жипти токуйбуз. Токуп, анан мына жерге келгенде бирден зубчик кылабыз. Ошол жерден зубчик кылып, анан кайра эле бул жагына токуйбуз. Токуп, кайра ич жагы деле, мына ич жагы деле ушундай узундугу, бийиги ушундай болот да, анан биягынан тийип коебуз. Тигилиши көрүнбөйт ошондо. Мынакей. Аккуратный тигилиши көрүнбөйт. Тигилиши да көрүнбөйт, анан мына могундай жерлери да көрүнбөйт да. Мисалы, могу кейис эки токуган эменин ичине кирип калат. Мен токой берейин, анан сиздерге дагы көргөзөм. Урматтуу айымдар, мынакей, мен токудум. Ошо сиздерге түшүндүрбөдүрөм. Могундай жең болуш үчүн могундай нерсени токуш керек да, ушундай узун кылып. Андан кийин муну мына жеңин одарып, мынакей. Жеңин одарып, анан мындайынан бияка келиштиребиз. Мынакей. Бияка келиштирип, мына жерден көрдүңүздөрбү, мынунун баары тиги кырлары көрдүңүздөрбү? Неаккуратный көрүнүп атат. Баарын бекитиш керек. Жакшынакай кылып ушунун баарын бекитип, мынакей. Мен бирге жип калтырып койдум. Ошо жип менен азыр берги жакшынакай кылып туруп тийип коем. Бүт ичине кирет. Жакшынакай жең болуп калат. Мынакей. Мындай зубчиги бар. Анан тигип бүткөндө мындай чоюп койсо, ушундай болуп калат. Ичинен эле тигип коет. Жеңин мен бүтүрдүм, тигип коем. Анан эми дагы биягына чөнтөк кылганды көргөзөм. Аттуу айымдар, мына эки жеңин бүтүрдүм. Бүтүрүп, баарын тигип, ичинен бүт мындай аккуратный болду да. Эми мен көргөзөйүн деген себебим эме чөнтөк. Көрдүңүздөрбү? Жакшынакай чөнтөк. Эми бул чөнтөгүн мен уже токуп, баарын дайындап койдум. Азыр болсо мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Мондай 22 петля алдым. 22 петля, анан ушу мындайынан лицевой
лицевой кылып кетип бардым да. Биягына лицевой, бияга которсоң дагы лицевой, биягына оң жагы да лицевой, биягына лицевой, анан лицевой ряд менен эле токой берсеңиздер, эми мындай да, ушундай эмени сиздер каалагандай токуп эмет койсоңуздар болот. Эми биз мындай кылабыз. Урматтуу айымдар, эми моундай зубчик кылыш үчүн могу жерде кромочныйга салып, кромочный петляларга мынтип эмени спицаны салып, мынтип кромочныйына эле салып беребиз. Бүт төрт жагынан эмелерди, жиптерди чыгарып алабыз. Төрт жактан. Булар төрт бурчтукту токудук да. Төрт бурчтук токудук. Бул жагында петлялар бар. Эми могу жактагы бул төрт бурчтуктун экинчи эмеси, могу кандай десем, кыры да, төрт бурчтуктун төртүнчү кырынан акырын ушинтип, экинчи кырынан ушинтип ала беребиз. Кромочный мынакей. Ушинтип эле ала беребиз. Бул жагынан үчүнчү кырынан, төртүнчү кырынан ушинтип алып туруп анан берге келгенде мындайынан круговой кете беребиз. Круговой эметип, анан кийин моундай зубчиктерди токуйбуз. Бул кырына биз токуп элек го. Вот ошондой эле кырына кетире беребиз. Мен азыр бүт токуй берейин, мындайынан жиптерди набор кылайын, жиптерди. Анан улам токуган сайын сиздерге көргөзө берем. Урматтуу айымдар, жана мындай кылбады элек. Давайте мындай алып коеюн, чтобы не мешало. Смотрите. Көрдүңүздөрбү? Бул төрт бурчтук. Анан төрт бурчтуктун аж бир эмесинен, бурчунан бул жака петляналардын баарын набор кылганбыз. Эки ряд токудуп, токуп, кайра күрөңдөн эки ряд кылып, анан кийин уже үчүнчү рядында мындай кылып зубчик кылат. Баягы көрүңүздөрбү, мындай көрүнөт, мынакей. Мынакей көрүнөт, эки петляны бир алып, анан накид, эки петляны бир алып, кайра накид алып, ушинтип, анан кайра эле баарын лицевой менен токуп кеттик. Эми болсо мен мындайынан алам, бул азыр бияка буралып атат, мындайынан коюп коеюн. Мындайынан атайлап тиккен жокмун сиздерге көргөзөйүн деп. Мындайынан алып, ич жагына тигем. Ич жагына тигип койсом, могу зубчиктери көрүнөт да. Зубчиктери көрүнөт. Давайте бир жагын эле көргөзөйүнчү, буралып атат. Мынакей. Зубчиктер. Ич жагынан тигип койсоң, төрт жагынан тең ушундай зубчик болот. Мына зубчиктер. Анан мындайынан тигип коем. Болду. Чөнтөктөр жакшынакай, удобный. Эки жагынан чөнтөк болот. Курточка готова. Мынакей, берине тигип коем. Эми мен ушунун баардыгын тигип, анан кийин моулардын баарын азыр дагы киргизем. Бирке бул эмеси кийиси бирке борпун болуп турат да. Мунун баарын азыр киргизем. Курточка бир аз кичирейет. Анан кийин бүтөт, болду. Урматтуу айымдар, мынакей бүтүп калды. Көрүңүздөр, башында кандай эле бул чапан, көрүнүшү кандай эле. Эми болсо бүт жагынан бүт оңдолуп, ошон үчүн эмеден баягы бизде войлокто жүндө
кийизде, бирок болбойт. Ушинтип оңдоп койсо болот. Мынакей чөнтөктөрү, жакшынакай чөнтөктөрү колун салып, эметип мына токуп эметип койсо болот. Чөнтөктөрү неме менен деле, мына кийиз менен деле жасаса болот. Бирок мисалы моундай өңдө сиздерде кийиз болбой калса, бул баягы кийимди жасап бүткөндөн кийин бир жеринде сиздерге жакпай турса, анан ушинтип оңдоп койсо болот да, мынакей. Бул детский темаларды мен ушинтип сиздерге көргөзүп бердим. Эчтемкеден коркпоңуздар, жаза бериңиздер. Мындай кыргыз чапандарды бир эле биздин эле кыргыздар кийбей тургандай кылып, башка улуттагы эмелер кийип, ошо жарашыктуу болуп, анан бир Кыргызстанда ушундай эме ушундай жасалат экен, ушинтип кийсе болот экен дегендей кылыпчы. Биздин өзүбүздүн эле этно стиль да, бул кыргыз чапан эле. Мен сиздерге кыргыз чапандын дагы бир түрүн көргөздүм да, мынакей. Ушинтип жасап эметип бериңиздер. Кыздардыкы болсо берге саймалап койсо болот. Берде мынакей кийиз, эме шиш менен токулган нерсе, анан кийин монтип баягы саймалап койсо болот да. Жөнөкөй эле сайма, мына жөнөкөй эле сайма, а көрүнүшү башкача. Эчекелер колдонуңуздар. Ушул мастер-класс менен биз менен бирге болуңуздар. Биздин YouTube каналга подписка кылып, башкаларга да айтып, анан кийин лайк басып, комментарий да басып коюңуздар.